Саламатсыздарбы достор, сиздер менен кайрадан амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күндүн темасы адам укуктары боюнча кеп салмакпыз. Ал эми бизде бүгүн конокто Эркин Гүлэже, адвокат. Ал эми мен подкасттын алып баруучусу Индира Темирканова. Анда эмесе достор кеттик. Эркин Гүлэже, айтыңыздарчы, адамдын укуктары десек эле биз баягы барак бетине түшкөн мыйзамдарды же башка нерселерди элестетип кабыл алабыз да. Негизи эле башкы негизги адам укуктарын жалпак тил менен кандай сүрөттөй алат элеңиз же болбосо айта алат элеңиз? Саламатсыздарбы? Албетте жакшы суроо болду. Адам укугу деген биз түздөн түз мыйзамда көрсөтүлгөн же болбосо баракта түшүрүлгөндү гана түшүнбөйбүз. Адам укугу дегенде мен чакырат элем, жалпы мисалы буга чейинки угуп жүргөндөрдү да азыр дагы мисалы айтат элем. Адам укук десе биз албетте укугубузду түздөн түз кандай түшүнүшүбүз керек? Биз демек мамлекетке талап кыла турган өзүбүздүн укугубуз да. Адам укугу бул адамдын төрөлгөндөн баштап адам менен кошо төрөлө турган укук дейбиз да, мисалычы. Демек адамдын негизи эле биздин башкы мыйзамыбыз Конституцияда, муну айтып кетүүгө абден абзел деп эсептейм. Конституцияда жана ошондой эле эл аралык укуктарда да, мисалы укуктук ченемдерде баарында көрсөтүлөт. Адам укугу биринчиден мен бөлүштүрүп айта кетсек, топ кылыпчы, мисалы адам укугу бул экономикалык укук, политикалык укук да, мисалы жана социалдык жана маданий укуктар деп бөлүнөт да. Мисалы ушул социалдык укуктарда албетте адам төрөлгөндөн баштап жашоого укугу бар деп айтабыз, туурабы? Баарыбызга эле белгилүү, адам жашаганга укугу бар. Демек жашагандан баштап эмнеге, мисалы социалдык десек, биз адамдын ден соолукка болгон укугу бар. Демек мамлекет бизге ден соолук адам баласын төрөлгөндөн баштап ошо төрөлгөнгө чейин, мисалы эми жалпак тил менен айтканда, ошо мыйзам чегинде адамга ошо ден соолукта болууга шарт түзүп берүү милдети бар мамлекеттинчи. Мисалы да эми жана ошондой эле биз мисалы эки адам урушуп кетсе, бул жерде укук бузуу болбойт. Мен аны да ошо баса белгилеп айтып кетким келет. Себеби дегенде көп адамдар мен бул адам укугумду бузуп атат деген түшүнүк алып келет да. Бул эки адамдын ортосунда чыр-чатак же болбосо эки кошунанын ортосундагы мисалы бир кандайдыр келишпестик же жер талаш же үй талаш болсо, ал укук бузууга жатпайт. Эгерде ошол чыр талашты мамлекет түздөн түз жакшы чечип бере албай, туура эмес жанагы соттук чечимдерди кабыл алса, бул соттун, башкача айтканда, мамлекеттик бийлик да, бул сот бийлиги, сот тарабынан ошол адам укугун бузуу болуп эсептелинет да. Мына ушуну баса белгилеп айтып коюм келет. Эгерде ушул жерден адам укугу баса сот тарабынан бузула туруп, мисалы ошол туура эмес чечим кабыл алынды дей турган болсо, мына ошондо адам өзүнүн укугу бузулду десек да болот да. Эми бул жерде мен бул социалдыкка, мисалы ошол эле социалдык жактан камсыздануу туруп, мисалы адам төрөлгөндөн баштап эмне ала алабыз? Жана жөлөк пул алып атат, туурабы? Пенсия алып атат, ар кандай жөлөк пулдардын түрлөрүн алып атат. Мунун баары социалдык жактан укук, адамдын укугу. Политикалык укук деген бар. Мисалы адам шайлоого укугу бар. Шайлоого 18 жаштан баштап шайлоого катышканга укугу бар. Эгерде ошол жерден мисалы биз шайлоого катышпай, биздин фамилия, аты жөнүбүз ошол шайлоодо мисалы бар го ар кандай себептер менен, бизге белгисиз себептер менен биздин фамилиябыз жазылбай калып же катталбай кала турган болсо, бул жерде эмне биздин мамлекет тарабынан шайлоого болгон укугубуз бузулуп атат деп белгилейбиз да. Анан эгерде барып анан мен шайлоого катышып анан мындай болду, анан мен ошол жерден бирөө сабап салды деп, булар ошол шайлоодон менин ушинтип укугум бузулуп калды деген, бул туура эмес түшүнүк. Ошондуктан жалпы айта кетерим, адам, мен урматтуу угармандар айтат элем, адам өзүнүн укугун билүү менен бирге милдеттин кошо билүү абзел да, мамлекет астында. Себеби дегенде биздин түздөн түз укугубузду мамлекет жактайт, мамлекет коргойт. Жана ошондой эле эгерде ошол коргобосо, жактабаса же калыбына келтирип бере албаса, мамлекет тарабынан адамдын укугу бузулду десек туура түшүнүк болот да. Анан ошону албетте жөн эле укугубузду билбестен милдетибизди билип, жана ошондой эле мен чакыра турганым, укукту биз кандай механизм менен өзүбүздүн укукту мамлекет астында калыбына келтире алабыз? Мына ошол механизмди да билүү туура болот да. Жарандарга ошону айтат элем. Жакшы нерсе белгилеп кетпедиңизби, Эркин Гүлэже? Эгерде мамлекет тарабынан
болсо ошондо гана укук бузулууга болот. Ал эми Албетте. адамдарда ичара укук бузууга жатпайт депчи. Анан ушул жерден суроо да. Негизи эле баягы жөнөкөй жарандар, мен баягы жөнөкөй жарандык позиция катары суроолорумду берип турайын, узатып турайын. Негизи биз башкы эмнелерди билишибиз керек ошо укук боюнча. Сиз жаңы эле айтып кеттиңиз, укук менен бирге милдеттер дагы бар деп. Ошо мындайча айтканда мен жаран катары жөнөкөй тил менен мен эмнени билишим керек? Укугуңуз тууралуу. Албетте, мен мисалы башкы укуктарыбыз бар адамдынчы. Мен жаңы эле баса белгилеп айтып атам, адам баласынын укугу бүткөн жерде, мисалы сиздин жарандын же менин жаран катары укугум бүткөн жерде башка адамдын укугу башталат деген жакшы түшүнүк бар да. Биз ошону да унутпашыбыз керек. Себеби дегенде айтат го, сен өзүңдүн укугуңду жактоо менен бирге өзүңдүкүн жактайм деп башка бирөөнүн укугун бузуп алба дейт да, мисалычы. Себеби дегенде мындай да, биз өзүбүздүкүн жактайбыз деп башка бирөөнүн укугун чектеп алышыбыз мүмкүн да. Мисалы мамлекетке эле ар кандай арыздарды, каттарды жазып отуруп, башка жарандын эле өзүбүзгө окшогон жарандын укугун. Ошон үчүн мен чакырат элем, укук менен кошо милдетти да тең билиш керек адамчы. Себеби дегенде мамлекеттин бизге ар бир адамдын, ар бир жаранына карата түздөн түз баягы укугун коргоо жана жактоо бул түздөн түз мамлекеттик бийликтин ошо бийлик органдарынын, укук коргоо органдарынын түздөн түз милдети деп атпайбызбы? Ошол эле ар бир адамдын кайра ошо мамлекет астында милдеттери бар. Мисалы айта кетсем, мисалы ар бир адам билесиз, төрөлгөндөн баштап, мисалы уул болсо, уул бала болсо 18-ке чыкканда мамлекет астында кандай биринчи милдетибиз? Бул аскер кызматын өтөө да. Бул милдет, туурабы? Албетте сен буга чейин укугуңду талап кылып келип атасың. Мен окууга, билим алууга милдетим бар, укугум бар деп, туурабы? Мамлекет мисалы билим берүү атайын мектептерде билим бердиртип, ошо мугалимдерди окутуп атабы? Андан тышкары сен кайра ошо милдетиңди аткарып кел. Мамлекет алдында аткарыш керек. Мамлекет алдында аткарасың. Ал эми башка адамдар болсо, мисалы мамлекет астында биз иштеп атабыз. Ошо иш чараларын көрүп, кайра ошол жактан өзүбүзгө пайда таап атабызбы? Мамлекет астында биз эмне? Налог төлөгөн. Салык төлөшүбүз керек. Салык төлөгөн бул салык түздөн түз биринчи милдетибиз болот да. Анан эми тилекке каршы азыр көп учурда адамдар ушул милдетин дагы жакшы колдонбой, туура колдонбой келип атат. Дагы кандай милдеттер бар? Аскерге барыш керек экен, салык төлөш керек экен, дагы эми албетте мамлекет астында, мисалы айтып атпаймынбы, мен бирөөнүн укугун бузба, туурабы? Кылмыш кылба. Анан кийин мамлекеттин мыйзамдарына баш ийүү бул бирден бир түздөн түз жакшы чоң милдет десем жаңылышпайм да. Баягы укук коргоочу, жактоочу катары айтарым, ошо мамлекет астында мыйзамды туура пайдаланып, туура окуп, анан кайра туура маалымат менен жүрүү бул биринчи милдет десем да жаңылышпайм. Жана салык боюнча да айта кетпедикпи? Азыр тилекке каршы мындай көрүнүштөр бар да. Ошол ишкерлер же болбосо пайда таап аткан жарандар салык төлөөгө келгенде баягы салык төлөөдөн кичине качышат да. Бул көрүнүш кандай деп ойлойсуз? Бул милдетин толук кандуу түшүнбөгөндүктөнбү? Же болбосо мамлекеттик органдарга ишенбегендиктенби? Мисалы салык органдарына биринчи себептен төлөшпөйбү же экинчи себептен төлөшпөйбү? Кандай деп ойлойсуз? Өтө жакшы суроо болду. Мен бул жерде мынтип айтмакчымын да. Чындыгында азыркы мисалы көрүнүш менен айта келсек, көптөгөн ишкерлер бар. Жакшы пайда тапкан ишкерлер да бар. Ортодо ишмердүүлүгүн ачып алып, пайда таппагандай ишкерлер бар арабыздачы. Анан мен ошо баса белгилеп айта кетет элем, өзү адам баласы, мисалы биз пайда таап атабыз, кандай болсок дагы мамлекет астында мен айтып атпаймынбы, салык төлөө биз түздөн түз биринчи милдетибиз депчи. Бирок ошо тилекке каршы кээ бирлер түшүнбөйт да, бул эмне болгон милдет, муну кандай аткарышыбыз керек, жана мамлекет астында бул милдет кандай роль ойнойт да. Анан кийин мисалы ошол эле мисалы мен салык төлөп атам, мамлекетке төлөсөм, бул ушундай түшүнүк бар. Мен ойлойм, бул жерде бир укуктук деңгээлде ошол эле мисалы биз өзүбүздүн туура эмес милдетибизди аткарбагандыктан
биздин эле ошо жөлөк пул ала турган же болбосо айлык ала турган мамлекеттик органда иштеген өзүбүздүн эле аталарыбыз апаларыбыз же болбосо бир туугандарыбыздын укугу да бузулуп калышы мүмкүн депчи. Жана айтканым ошол да, өзүңдүн укугуңду милдетиңди туура пайдалануу менен башка бирөөнүн укук милдеттерине шек келтирбе депчи. Анан кийин мисалы эгерде биз ошол эле пайдабыздан түшкөн салыкты эми бул жерде жашыруунун кереги жок. Көп учурларда эмне түздөн түз мамлекеттин кассасына эмес, салык кызматкерлеринин чөнтөгүнө түшүп калып атат, тилекке каршы да. Анан кийин бул жашыруунун кереги жок. Себеби дегенде ошол эле интернет булактарында, ошол эле маалымат сайттарда жүрүп атат туурабы? Салык кызматкерлери кармалды, анан тигинден мынча алып аткан жеринен, анан минтип аткан жеринен деп. Ошол адамдын чөнтөгүнө төлөгөн бул мамлекеттин пайдасына түшөбү? Мисалы биринчи суроо да. Анан ошол салык кызматкеринин чөнтөгүнө түшкөн бул салык кызматкеринин үй бүлөсүнө барып кызмат кылат ал акча, туурабы? Биздин жарандарыбызга эмес. Ал эми биз төлөгөн салык бул мамлекетибиздин пайдасына түшүш керек. Мамлекеттин пайдасына түшүп, мамлекеттин казынасына түшө турган болсо, ошо мен айтат элем, биздин эле кайра өзүбүздүн балдарыбыз окуп атат мектепте. Ошол мектепти каржылоого бюджет болуп кетет, туурабы? Жана ошондой эле ата-энелерибиз мисалы социалдык жактан көмөк алып жатышат, ата-энелерибиз пенсия алып жатышат. Ошолордун пенсиясына кетет деп мен ошон үчүн жарандарды чакырат элем. Бул жерде кичине пайда болсо да, кичине салык болсо да, аз болсо да, ошону мамлекеттин өзүнүн түздөн түз бюджетине төлөп, ошондой бир милдетти туура жана мыйзамдын чегинде аткарууга чакырат элем да. Бул милдетти баягы бузуу менен биз кайра эле жакындарыбыздын укугун бузуп калып аткан турбайбызбы? Баягы жөлөк пулга бузбасак да, эми чектөөгө жол берип атабыз да. Чектөөгө жол берип атабыз. Анан баягы тилекке каршы бул нерсе дагы укуктук тараптан билим деңгээлдин төмөнүрөөктүгүнөн келип чыгып атат окшойт да. Анан ушул жарандарга сизден кеңеш катарычы укуктук өзүнүн билим деңгээлин көтөрүп жүргөн, кандай десем, көтөргөн жашоосунда эле негизи көп жеңилдиктерди алып келет болсо керек, Туура сурады. Негизи албетте, мисалы жөн эле адам эмес, кичинекей төрөлгөн баладан баштап өзүнүн укугун милдеттин мыйзам чегинде да. Мисалы биз ошо бир азыр социалдык тармактардан туура эмес маалымат алып, кээ бир жерден туура маалымат алып, анан ошолорго таянып келип атпайбызбы? Ошондуктан мен айтат элем, бул бизден бирден бир укук жана милдеттин булагы бул мыйзам болуп эсептелинет. Биздин башкы мыйзамыбыз бар, конституция бар. Андан тышкары ошо жарандык, социалдык, экономикалык мыйзамдардын түрлөрү бар. Эгерде биз ошол кайсы жаатта укугубузду бузабыз же кайсы жаатта укугубузду коргойбуз десек, ошол эле мыйзамды алып окуп туруп, мен жарандарды чакырат элем да, ошо мыйзамдуулук, башкача айтканда укуктук деңгээлди жогорулатуу менен биз ошондон да биз билимибиз жогорулайт дагы, мамлекетке жана ошондой эле мамлекеттин жалпы органдарына же ошо эл астында болгон укук милдеттерибиз жогорулайбы деп эсептейт элем да. Баягы мындайча айтканда, өзүбүз үчүн деле баягы башка мыйзамдарды алып окуп койсок, бизге пайдасын келтирет деп жатабыз, Мисалы, биз баягы укук десе эле, көп азыркы адамдарда тилекке каршы билим деңгээли, негизи укуктук билим деңгээли мен төмөн десем да жаңылышпайм. Тилекке каршы, себеби дегенде көбү баягы мен юридическийди окуган эмесмин, мага кереги жок деген мааниде жүрүп атышпайбы? Тилекке каршы. Анан кээ бирлерден конституция эмне десең деле билбейт чындыгындачы. Ошондуктан бул биз тиги Европаны же Американы элестетпей, ар бир адам ошол убакта ошол Европа, Америкаларды билесиз да, чет мамлекеттерде ар бир үйдө бирден өзлөрүнүн баягы укук коргоочусу, башкача айтканда мыйзам билген адамы юрист деп коет. Юристи, адвокаттары бар, болот, билесиздер да. Анан мен ошон үчүн чакырат элем. Бул жерде обязательно бир милдеттүү түрдө бир юридикалык билим кереги деле жок. Өзүңүздөр ошол негизи үй бүлө кургандан баштап, мисалы ошол башкы мыйзамды, албетте керектүү бир ишмердүүлүккө ошол жаатына байланыштуу мыйзамдарды окуп, билип жүрүү бул өтө сабаттуулукту эле чыңдап койсо, укук тарабынан. Ошол сабаттуулугун жогорулап, ошо деңгээлин жогорулатып койсо, өзүн эле эмес, жеке ошондой өзүңүз ойлосоңуз, үй бүлөнүн жалпы бюджетине, укуктук деңгээлине, баарына өтө чоң пайда алып келет. Таасирин тийгизет экен да. Анан ушундан эле да баягы көп эле көрүнүштөрдү көрүп калат эмеспизби? Жарандар баягы, кандай десем, кайра эле баягы укуктук милдеттик нерсеге кайрыла турган болсок, жана отурумдарда,
коомдук коомдук жыйындарда, коомдук угууларда, ошол эле мыйзам кабыл алып атканда, бюджеттерди же жергиликтүү бийликтерде бюджетти кабыл алып жатканда элди чакырат эмеспи? Ооба. Келгиле, акылдашалы, мындай кылалы, сунуштарыңыздарды киргизгиле деп. Анан тилекке каршы көбүн эсе калк катышпай калат. Ооба. Андан кийин жана баары бекитилип, расходтор башталып атканда анан ошол жактан чыр-чатактар башталат да. Эмне үчүн мындай болуп калды? Бул жактан желип кетип атат окшойт, туура эмес кетип атат окшойт депчи. Анан ошол нерселерди дагы бул дагы биздин бирден бир укугубуз да, ошондой мыйзамдарга катышуу, добушубузду берүү. Анан айтайын дегеним, эгерде адамдар укуктук сабатын бийиктетип ала турган болсо, ошондой анча-мынча чыр-чатактар да жок болот беле, биз дагы жарандар тарабынан чоң мамлекетке көмөк көрсөтөт белек деп. Туура айтасыз. Көп учурларда азыркы маалда баса белгилей кетсем, бул көп адамдар ошо өзлөрүнүн укугун билбей туруп, ошол маалда ошону туура пайдаланбай, туура колдонбой туруп, анан баардыгы өтүп, убакыт өтүп, мыйзамдын баары бекитилип, мыйзамдын баары уже ишке ашырылып, качандан гана иштеп баштаганда ошонун туура эмес жактарын көрүп, же болбосо өзлөрү түздөн түз көздөрү менен көрсө да жакшы, же кулагы менен укса жакшы. Ошол эле бирөөнүн туура эмес маалыматына божомол менен эле бирөөнүн туура эмес маалыматын туура эмес кабыл алып эле, анан кийин ошондон улам эл эмнеге мындай болуп атат? Мамлекет бизди алдап атат, мамлекет жеп атат, ичип атат депчи. Балким жеп ичип аткандыр, мисалычы. Бирок ошону мыйзам жээгинде текшериш керек да. Ошол эле мисалы сиз айтып атпайсызбы? Албетте ар бир мыйзам кабыл алаарда өзлөрүнүн бийликтин же ошосу мыйзам кабыл алуу ошо жогорку кеңештин туурабы сайттарына чыгарылып атат. Урматтуу эл, окугула, өзүңөрдүн кошумчаңарды, алымчаңарды кошкула, сунуштарыңарды келтиргиле, балким бул мыйзамды чийкирээк болуп калды депчи, ошону толуктаган бул эл окуп туруп, анан элдин өзүнүн өкүлдөрү бар да, жергиликтүү бийликте баарыбыз билебиз туурабы. Эл өзү чуркап барып, бул жерде мындай эмескен, туура эмескен дебейт. Ошол өзлөрүнүн эл өкүлдөрү бар да, ошол жерге барып туруп өзлөрүнүн сунуштарын жазуу жүзүндө болобу же электрондук түрдө болобу жазып сунуштарын келтирсе, ошол эл өкүлдөрү кайрылып ошол сайтка киргизишет. Биздин эл мондай талап коюп атат, могул жеринде мондай сунуш келтирип атат, могул жерин десе, албетте бунун баары ойгойго эске алынат да. Анан жок, эл ошол маалда ошол сайтка коюп атабы, жыйындар болуп атабы, отурумдар, угумдар болуп атабы, алардын бири менен да иш албайт, алектенбейт дагы, өзлөрүнүн картошкам калып атат, союзум эгилип атат деп жүрүп, талай иштерим бар эле, мен ал мыйзамыңарды кереги жок депчи. Деп жүрүп тилекке каршы анан качан союздар жыйналып картошкөлөр алынып келип анан арзан сатыла баштаганда неге бизде бийлик минтпейт деп анан ойлонуп башташат да. Ошону убагында урматтуу угармандар, жалпы эл журт ошону чакыра турганым, жарандык укугуңарды туура пайдаланып, мыйзам чыгып атабы, колдонулуп атабы, кабыл алынып атабы, өзүңөр болбосоңор дагы ошо үйдө мисалы макул өзүңөр талаа эгиндерине, иштерине кеткиле. Үйдө бирөө бар да, мыйзам, ай балам, интернетте чукуп отурасың, мына могу мыйзам боюнча, мыйзам боюнча моундай сунуштарды келтиргиле деп атат. Ошону окуп бир карап койчу, эмне бар экен, биздин укуктарды бир буза турган эгер жосундар болсо, биз анда ошону сунуш келтирели деп. Кайра эле ушул мыйзам бизге келип тиет деп. Албетте, ар бир кабыл алынган мыйзам, ар бир кол коюлган мыйзам, күчүнө кирген мыйзамдын баары эле эмне, бул эл үчүн да туурабы? Жогорку кеңеш же бийлик өзлөрү үчүн чыгарып алган жок. Ошол эл үчүн чыгарылып атат. Анан тилекке каршы эл катышпагандыктан жанагындай элдин кызыктары, элдин башкача айтканда талаптары эске алынбай калып аткан, ошондон келип чыгып атат да. Биз эл өзүбүз ошого катышпай жатабыз да. Ошондуктан мен элди чакырат элем, жарандык укугуңуздарды туура колдонуп, урматтуу угармандар, андан кийин ар бир жарандык укукту негизи бош кетирбеш керек да. Ошону туура пайдаланып, туура билип, сунуш пикирлериңер болсо, эми өзүңөр келтире албасаңар да эл өкүлдөр бар да. Эл өкүлдөрдү шайлап атасыздар да, ишенип атасыздар. Ошол кишиге ошон үчүн ишенич көрсөткөнсүздөр убагында.
Анан ушу шайлоодо деле мына азыр айтып атат 5000 сомдон убагында алып жүр өзүңөр кылгансыңар деп тилекке каршы. Мунун баары эмнеден келип атат? Ошо элдин карапайымдылыгы, элдин ошо көз карашынын өзгөрбөгөндүгү ошондон келип чыгып атат. Ошон үчүн эл эгер баары ошо билим деңгээли, укуктук деңгээли жогорулаганда, биз деле ошо чет мамлекеттен эмнебиз кем турабы? Чет мамлекетте ар бир адамдын укугу корголгон десем да жаңылышпайм. Эң бул жактан баягы хорошая новость деп коет эмеспи? Эң жакшы жери укуктук булактар баягы бизде ачык да, Ачык. ачык. Ар бир жаран эле сайттарга кирип, ресурстардан алып окуса болот. Үйдө отуруп эле баягы ушакташкандан көрөкчү, Ооба, туура. интернет деген бар азыр ар бирибизде, телефон деген бар. Бардыгын эле карап, ар ким эле өзүбүздүн сабатыбызды жогорулатып алсак, өзүбүздүн эле жашообузга жеңил болгон жатпайбы, Ооба. Жалпы эле жашообузга жеңил болгон жатат. Эркин Гүлэже, сизге абдан маңыздуу, терең маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Убактыбыз тилекке каршы чектелип калды. Акыркы баягы сиздин каалоо тилегиңизби, сунушуңузбу болсо айта кетсеңиздер. Чоң рахмат сиздерге да ушинтип чакырып, биздин ой пикирди ушу эксперт катары угуп бергениңиздерге. Албетте мен жалпы эл журтту, кыргыз элин, эми баягы кыргыз элин эле эмес, жалпы ушу Кыргызстандын, жалпы ушу жашаган адамдарына, жарандарына чакырык келтирет элем адвокат катары. Укугуңуздар эч убакта бузулбасын. Жана ошондой эле укугуңуздар бузулбас үчүн өзүңүздөр да укугуңуздарды туура колдонуп, туура пайдаланганга аракет кылыңыздар. Албетте мамлекеттен эле күтүп отура бербеш керек, Өзүң баягы колуң менен бир нерсе жасасаң, ошого баягы мамлекет жардам берет да. Ошондуктан укугуңуздарды өзүңүздөр билбесеңиздер да, азыр Кудайга шүгүр, сиз айткандай интернет булактары бар, сайттар бар, ошол жактан алып, мыйзамдарды окуп, билип коюуга мен ойлойм бул жерде ашыкча болбойт. Андыктан укугуңуздар бузулбасын, мыйзам чегинде иш аракет алып барыңыздар. Чоң рахмат, урматтуу достор. Ошентип биздин маегибиз аяктап калды. Бизге конокко келип маек куруп берген Эркин Гүлэже, ал эми үн режиссеру Сергей Каргин. Бул подкастты алып барган мен Индира Темирканова. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.